Жюлета. Сакен Майғазиевті таңдап. Баракелді. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорила. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин Ниту Шоу программасынын экинчи коногу келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, Кыргыз улуттук филармониясынын солисткасы, маданияттын мыкты кызматкери, азыркы учурда жакшылыктын да жарчысы Элера Кабылжан-кызы келип калган экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Рахмат. Оразыңыз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Кыйналган жоксузбу? Көп деле кыйналган жокмун. Чын айтсам, жалып кылбай эле коеюнчу. Бир аз үнүңүз акырын чыгып калган экен, ошол себептен айтып атпаймынбы? Ооба, бирок ооба, кичине эме болот мындай өзөрүп, катуу сүйлөй албай, кыйкыра албай, бакыра албай. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, сон. Урматтуу көрөрмандар, жаңыдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Учурда сиздер Ниту Шоу программасын көрүп атасыздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу бар Элера Кабылжан-кызы. Маанайыңыз жакшыбы? Сон. Келиңиз анда билиз маектерден баштай кетели. Өзүңүздү 5 сөз менен тааныштыра кетиңиз. Өзүмдү 5 сөз менен. Ооба. Элера. Жаман кыйын го. Элера Кабылжан-кызы. Үчөө болду. Жакшы ырдайт. Баракелде, сонун жооп болду. Жакшы көргөн тамагыңыз? Жакшы көргөн. Мен любой эле тамакты жей берем. Ооба. Ылгабайсыз демек, тандабайсыз. Ооба, только кичине эме болуш керек. Ачуу болсо эле жей берем. Демек, Кытай кухнясына жакын экенсиз, Корей кухняларына. Жакшы. Жарамазан айтам деп, азыркы учурда орозо жүрүп атат. Жарамазан айтам деп жаш кезиңизде жалпы балдарга кошулам деп мындай чыр салган учурлар болду беле? Болгон. Жакшы. Сиз үчүн туулган жердин? Топурак алтын. Жакшы көргөн жаныбарыңыз? Жакшы көргөн жаныбарым коён. Эмнеси менен коён жагат? Же өзүңүз коён жылысызбы? Жок, коён эмесмин. Просто коён жумшак, кармаган керек. Жакшы. Элера Кабылжан-кызы ырчол болгондо ким болмок? Повар болмок. Демек, кухняга жакынсыз? Ооба. Тамактардын баарын жасайсыз? Жасагым келет, мындай бош убакытта, мындай кайф алып. Жакшы. Алгач Бишкек шаарына келгенде маршруткадан адашып калган учурлар болду беле? Толтура жол болгон. Кызыктууларын айта кетсеңиз болот. Кызыктуусу ошол туура эмес бул жакка кете турганына мен баягы бул жагына туруп, жолдун аркы бетине туруп кетип калыптырмын. Конечныйга кетип, акчам жок, студентпин да. Келе албай, аябай илактап, элден 10 сом сурасам чыкпай. Анан Кудайым кошелегимде 10 сом болуп калсынчы деп тытып чукуп атып, бир жеринен 10 сом табылган. Албетте 10 сом эмес беле. Жакшы. Фигураңызды сакташ үчүн азыркы учурда фитнестерге барып турасызбы? Жок, азыр эмне деп коет эле, туура тамактанууга өтүп атам. Ар нерсени эле жей бербей. Жакшы. Жакшы көргөн мезгилиңиз кайсыл мезгил? Күз. Күз? Эмнеси менен жагат күз? Же баягы ырчы болгондуктан, баягы жакшылыктарда жүрөбүз, тойлордочу. Жок, алысын эске албаптырмын. Жок, мындай күз романтикалуу, мындай башкача, сулуу. Жакшы. Ыңгайсыз учурларга калдыңыз беле? Кабылсам керек, ооба. Качан калдыңыз эле акыркы жолу? Акыркы жолу билбейм, эсте албай атам. Ырчы болом деп ачыкка калган күндөр болду беле? Ачыкка калып эле жүрөбүз го. Жакшы. Студент күндөрдө университетке барып, столдун үстүнө олтуруп уктап калган күндөр болду беле? Болгон. Бул суроону мен да өзүм күбө болгон үчүн берип атам да дабайм. Апаңыздын жине тийгенде сизди чуук менен сабаган күндөр болду беле? Чуук менен эмес го, бирок мындай кичине катуу урушуп эме кылган болгон. Базарга барганда аны алып бер, муну алып бер деген учурлар болду беле? Базарга алып барышпачу мени. Барган эмесмин чогуу, кичинекей кезимде. Көрсө барган сайын баягы көрүнгөн нерсенин баарын алып бер деп айтат окшойт да. Деп айтат деп ойлосо керек, бирок мен барган эмесмин. Жүрөгүңүз нээси барбы азыркы учурда? Жүрөгүм нээси. Бүгүнкү эфирден эң опурталдуу борборуна келдик десек болот. Жүрөгүмдүн нээси ким билбейм, барбы жокпу, жүрөгүм өзү билет. Жакшы. Азыркы учурда сиз Кыргыз улуттук филармониясында ырдап турасыз. Алгач кайсыл күнү кастингден өткөнсүз же кастингден сырткары эле кастинг болгон эмеспи? Кантип барып калдыңыз теги улуттук филармонияга? Улуттук филармонияда өзү кастинг болгон.
чоң кастинг болуптур. Бүт профессионал ырчылар, профессионал эмес ырчылар дагы барыптыр. Көп жаштар дагы, чоңдор дагы барышыптыр да. Анан мен дагы чакырып калышты. Мени багы биздин искусство университетинде мугалим болуп жүргөн Аксай Мукамбет уулу мурда мугалим болуп жүргөн да. Агайым го, эми лично мага сабак бербесе дагы ошол агайым мени сунуштаптыр. Элера Кабылжаңыз ушундай YouTube-танарларын көргүлө, өзүн кастингге чакыралы угуп көргүлө. Мен көрүп угуп жүргөн адам, окуучум деп айтыптыр. Анан кастингине чакырышты, агай себеп болуп. Барып кастингде барсам, кастинг баягы бүтөйүн деп калган учур окшойт. Тытынып чуркап барып, мен ии деп кечиктим го деп барсам, жок, оркестр менен ырдаш керек экен, эрежеси, анан фортепиано менен ырдаш керек экен. Оркестрга уже кыздар, балдарларын даярдап, уже баары даяр болуп калышыптыр. Анан мен барып эле угуп турсам, бирөө ошол Рыспай Абдыкадыровдун Сагынуу деген ырын бирөө ырдап атыптыр. Мен билчүмүн бир аз секисин. Мен ушул Сагынууну мен ырдап көрөйүнчү, ушул эле тональностьта деп эле. Эми тональность которуш үчүн канча күн кетет, баардыгына партитураны жазып берип, ар бир инструментке убакыт кетет. Анан ушул эле тондо ырдай берем. Ушуну ырдап бере бериңиздер. Ылгаган жоксуз. Ылгаган жокмун. Көрсө кайсы тон экен ал? Тонун деле билбейм. Тытынып эле баягы жерден тамагымда ооруп аткан. Ошол тондо эле ырдадым бир күнү. Эртеси күнү эле кастинг болду. Анан ошентип кастингден өтүп, как положено, 2-3 ырдадым. Орусча, кыргызча. Анан кастингден кийин эле айтышты. Жакшы. Сиз де баягы дүйнөлүк хиттерлардын да аткаруучусу экениңизди билебиз. Келиңиз анда бизди жалпы көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар үчүн ошол улуттук филармонияга кабыл алгандагы Сагынам деген чыгарманы тартуулап бериңиз. Сагынуу, Сагынуу. Бүркөк асман жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүттер кимди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңди жамынган. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Баракелде, керемет деген добуш экен, албетте үнүңүз сонун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Демек, сагынуу деп калдыңыз, учурда сагынган адамыңыз барбы? Сагынып күтүп жүргөн адамыңыз? Катуу сагынып жүргөнүмдү эле, эми болочоктогу мындай любой эле адам элестетет болуш керек. Болочоктогу менин жолдошум ким болду экен деп кээде ойлоп эмне кылып жатты болду экен деп? Сагынам кээдечи ойлоп. Ким болду экен депчи? Табышмак. Каякта жүрөт болду экен деп сагынып, скучно болуп, ушундай болом кээде. Негизинен эле баягы чыгармаларга кандайсыз? Адабият чыгармаларга, негизинен китеп окуганга кызыгасызбы? Кызыгам, бирок адабиятты окуй элегим көп болуп кетти. Ромео и Джульетта чыгармасын билесизби? Угуп жүрөм, бирок көп деле билбейм. Үстүртөн билесиз, Кичине. Анда сизге суроо бере кетели. Эгерде сиз Джульетта болсоңуз, шоу бизнестеги кайсы мырза үчүн жаныңызды бермексиз? Варианттар бар бизде? Вариант. Барбы даже? Варианттар бар. Суроону дагы бир жолу кайталай кетели. Урматтуу көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү эфирдин интригасы эми башталды деп коелу. Эгерде сиз Джульетта болсоңуз, шоу бизнесте кайсы мырза үчүн жаныңызды бермексиз? Вариантта даярсызбы? Макул. Вариантта Бек Борбиев, экинчи Сагын Эргешев, үчүнчү Музарт тобундагы Сакен Майгазиев. Айбай. Нурбай. Жаман жарга такаган суроого мен эми ким үчүн жаным бермекмин? Келиңиз, бул суроодон баш тартып кутула албайсыз. Ким? Өзүңүздү Элера элестетпеңиз, өзүңүздү Джульетта элестетиңиз. Джульетта ким деп жаткан болсоңор, анда ал Элерайым. Ооба, анда Элера болбой, Джульетта болоюн да. Джульетта анда
Урматтуу көрөрмандар, сыналга жакыныраак келиңиздер, суроону тактай кетели. Эгерде Элер айым Жулета болгондо шоу-бизнесте ырчылардан кимисин куткармак, кимиси үчүн жанын бермек? Бек Борбиев, Сагын Эргешев, Музарт тобундагы Сакен Майгазиев. Мен Жулетамын, Элер эмесмин. Жулета кимди таанамак? Жулета, Сакен Майгазиевди таанамак. Баракелде, колчалар болсун. Кечиргиле, Бек байке ким? Сагын өзүм байкем болот го. Эми жакшы деп кое берели азырынча. Өзүңүзгө жаккан анан жакпаган сапаттарыңыз? Өзүмө жаккан сапаттарым мындай ушак сүйлөбөйм. Бардыгы айтат. Жаккан сапаттарыңыз? Ооба. Ушак сүйлөгөндө да кыстай болуп чыгып кетип, ушундай жакпайт. Эң жакшы көргөн сапатым ушул. Анан жакпаган сапатым кичине эмемин. Тарынып калсам эле ошону унута албай жүрө берем. Демек кек сактап каласыз. Ооба, ошол. Узак убакытка чейин. Жакшы. Келиңиз анда сиз үчүн экинчи эмени бере кетели. Экинчи эмен дегенде эле ушунчалык коркуп атасыз. Сен да эмени деп атпайсыңбы? Экинчи ырга кезек берели. Дүйнөлүк хитрлардан аткарып бериңиз. Дүйнөлүк хитрлардан азыр ошол дүйнөлүк хитрлардан 2 кавер жаздым. Экөөнү жаздым. Бириси французча, бириси англисче. Башка дагы СНГда хит болгон ырларды дап жүрөм, орусча. Анан мен азыр кайсыны ырдасам экен, англисчеби же французча? Англисче ырдай бериңиз, анан орусчаны кийинкисин ырдайт. Англисчени азыр TikTok'та да өлө мода болуп кетпедиби? Чачы кудри бала чыгып алып эле Baby calm down деп ушун припевин ырдайынчы, музыкасы жок кыздай болуп калат. Baby calm down, girl is a body, put him out for lockdown, oh lockdown. Girl is feel of Fanta, if I tell you say I love you, no day for me young girl, not to me, no, oh. Baby come give me your la, you got me like, Sorry, come give me a la. Баракелде, керемет добуштун ээси экенсиз. Музыкасы жакчабан кыстай болот ама. Үнүңүзгө береке, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми учурда ошол азыркы учурда ырдап жатканда байкадым да, ырдап келип атып образга кирип кеттиңиз да. Анан ошол учурда ушунчалык жүрөктөрүңүз арнап атты. Ошондо Сакен Майгазиевди арнадыңызбы? Сакен байкени көптөн бери көрө элекмин, жана бир жолу жолуккан боюнча негизи ооба сагынып атам. Сагындыңыз? Сагындым, ооба. Дем ошол учурда башында айтып өтпөдүңүзбү? Баягы жакшы көргөн адамым эмне кылат болду экен деп сагынат кезинде. Ошол сагынуу учурунда эми ачык эле айтып койдуңуз өзүңүз. Туура, ооба, ушинтип өзүң таап албадың. Жакшы. Сакен Майгазиев менен мамилеңиз кандай? Жакшы, ошол буйруса ушул жерден айта кетейин, аябай сонун учур болуп калды. Буйруса ошол Сакен Майгазиев агабыздын репертуарындагы сагынып жүрмүн аттуу ырын кыргызчага которуп, официалдуу түрдө уруксатын алып өткөндө келгенде, Бишкекке келгенде уруксатын алдым. Буйруса жакында сагынып жүрөм аттуу жаңы ырымдын жаралышына күбө болосуздар, күтүңүздөр. Сонун экен. Урматтуу көрөрмандар, эфирдин башында сиздер үчүн Элера Кабылжан сагынуу деп ырдаган. Ал эми бул жакта өзүнүн шоу-бизнесте ким үчүн жаныңызды өрөтөлөңүз дегенде Музарт тобунда Сакен Майгазиевди да атап өттү. Ал эми ошол жерден да билсеңиздер болот. Ал эми ошол учурда дагы тиги жактан айтып коет эмес, бир жактан эле жол таштабастан экинчи жактан дагы ответ болуш керек депчи. Ошол себептен Сакен байкеден дагы сагынуу деген казакча иретинде сагынган экен. Ал эми экөөсү бири-биринен сагынган экен. Буюрса жакында тойго күбө бололу деп. Ойбай, Сакен. Жинди. Сакен байкени билеси бар. Кечиресиз анда. Дүйнөлүк хитрлардан ырдайсыз негизинен элечи. Ошол учурда бир аз баягы орус тилинде ырдаганда оңоюраак болобу же англис тилинде ырдаган оңоюраакпы? Кайсы тилде бат ырды кабыл аласыз? Эми орусча биз кулак көнгөн да. Орусча деле орусча көбүрөөк бат жаттайм го дейм. Англисче деле вроде бат эле жаттайм. Жакшы сиңет англисче дагы. Негизи эле өзүңүз жашоодо көп тилде ырдайсыз, анан айтып өтпөдүңүзбү, кыргыз тилинде ырдадыңыз, анан азыркы алдыда орусча менен англисченин экөөсүн кимисин ырдасам деп.
Ошол себептен орусчаңыз калып кетти, орусчаны ырдаңыз кап болуп калбасын. Орусча болсо, мен аябай жакшы көрүп ырдаган ошол «Любовь настала» дегендер бар. Ошону ырдайм да. Келиңиз. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. Баракелде, баракелде. Келиңиз, өзүңүз үчүн кол чабуулар болсун. Манайыңыз жакшыбы? Сон, рахмат. Сон манайымды көтөрүп атасың. Азыркы учурда баягы өзүңүздүн апаңызга арнап жакшы көрүү сезимдериңизди билдиргенсизби? Бул вакытка чейин. Ооба, билдиргем. Мен сизди жакшы көрөм деп айткансызбы? Жакшы көрөм деп, ооба айтканмын го дейм. Балким учурдан пайдаланып апаңызга телефон чалып, өзүңүздүн жакшы көрүү сезимдериңизди билдирсеңиз болот. Биз жалпы биздин көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандар менен биргеликте сиздин эмоцияңызга күбө бололу. Азыр ушу ыйлап салышым мүмкүнмүн да. Эми буга чейин айткан болсоңуз, келиңиз анда. Жок, негизи ар айтканда деле башкача болор эсим го. Негизи эле жашоодо эркесизби? Өтө деле эрке эмесмин. Мына апам чалыптыр, как раз телефон немеде болчу да. Фейсбуктабы? Келиңиз анда. Учурдан пайдаланып, жалпы элдер да угсунбу. Телефонуңузду алып, эме кыласыз, громкостко коесуз. Пожалуйста, ожидайте ответа или перезвоните позже. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин эфирдемин деп айтайын, Ой, эфирден. Чочуп кетпесин, эмне болду делер. Биринчи эфирден айтпай туруңуз. Жакшы. Эля. Ассаламу алейкум, апа. Алейкум салам. Жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Жакшы шу. Биринчиден айтайын дедим эле сизге. Ошо сизди аябай жакшы көргөнүмдү айтайын дегем. Сизди аябай жакшы көрөм. Рахмат, сиз деле сизди жакшы көрөм. Сизди аябай жакшы көрөм, ошону айтайын деп чалган болчумун. Кол чабуулар болсун, келиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бул Ниту телеканалы, Ниту шоу программасы. Рахмат. Бүгүн жүрөктөгү инсан деген рубрикабыздын алкагында сизге кызыңыз өзүнүн жакшы көрүү сезимдерин билдирип байланышка чыгып атат. Анан кызың сурал бир-эки суроо бере кетели дедик эле. Кызыңыз азыркы учурда бойго жетип турат, анан казак баланы жактырып калдым дейт, анан казакка турмушка чыгам дейт. Сиз бересизби казактарга? Өзүнүн эмеси да, ою да казакта жакшы көрүп калса бере беребиз. Эми баягы алыс болуп калбайт дейсизби дейм да? Алыс болбойт, Казакстанга тийип эле Кыргызстанда ырдап түшөт го. Жакшы, оригиналдуу жооп болду. Чоң рахмат апа, ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз, бар болуңуз, сизге ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыз. Апа, позже чалам, Жакшы жооп болду. Ал эми өзүңүздүн ошол казак жергесине турмушка чыксам деген ойлор барбы? Билбейм. Турмушка ушул каяка чыгат болдум экен, өзүм деле белгисиз го. Кайсыл жылга пландап атасыз негизинен эле? Негизинен билбейм, любой эле го дейм, эгерде балким быйыл. Может быйыл, чын эле. Билбейм. Күтөбүз. Тоюңузга ортоктош бололу. Ооба, чакырам да сиздерди. Жакшы. Ал эми ошол студенттик күндөр тууралуу бир аз кайрыла кетели студенттик күндөргө. Студенттик күндөрүңүз кайсыл жакта өткөн? Студенттик күндөрүм Укмурстанда өткөн. 5 жыл бою ошол университеттин жатаканасында
өткөрдүм. Кандай кызыктуучуларга ортоктош болдуңуз? Эң биринчи кинолордон эле көрүп жүрчүк го, тамактардын урдап кеткен окуялардычы. Анан ошондой окуя бизде да болгон да. Айылдан күрүч келет, өзгөндөнчү күрүч келет, анан тоокту союп, этти дагы салып, сабизди салып, жумуртканы салып, полный салып ишиптир, плов кылып жегиле депчи. Сонун кылып өмүрү тамак жасабаган элер газга чыгып, плов басып, анан күрүч эми бала экенмин да билбейт экенмин тамак жасаганды. Келген күрүчтүн баардыгын эле демдеп коюпмун, казан толуу болуп калды. Тузу деле жок окшойт походу. Анан ошентип эле дымдап коюп кирип кеткем комнатага. Эми газды сен эле жашап калдыңбы? Билесиң да, газды эме башка тиякта алыста, кетип калгам комнатага, кетип калып анан келсем эле казаным жок. Баягы жерден паника башталды. Курсак ач болчу да, жинип, ээлип, ыйлактап, залга чыгып алып, комнатадагы кыздар да чыгышты. Кураторубуз Алым Кулагайга барып эле ыйлактап айтып баштадым. Биздин деген плов жок, бир казан толтура болчу. Агай срочно табылсын деп ызычуу болуп жүргөнбүз. Анан бирөө келди, эшикти тыкылдатып, тынчып калды бир кездечи. Өлдү эми, болду, жок окшойт, жебей калдык го деп отургам. Анан эшикти тыкылдатып эле бирөө келип калды. Кара тоору көз чоң экен. Анан келип эле кыздар кечирип койгула, казаныңарды мен алып кеткен болчумун деп эле алып келди. Неме казан өлдү, эми ичинде уже жеп деле коюшту, же жарымын жеп койду деп ойлодук. Анан аябай чүм келип эле, деп эле чукчуңдап эле алып эле ачтыңыз, курсак алып эле анан ачсам ичинде эч нерсесине тийишпептир. Баягы мен вовремя барып калыптырмын да, ызычуу салынганда эле всё бул кыздардын немеси экен, чыр кыздар окшойт, балага алып кетпейли деп жешпептир. Анан айтат, бул казан биздин казан эмес болчу да. Казанды тияктан бияктан сурайбыз да, казаныбыз жок. Балдардын казаны болчу экен, мен билбейм аны. Бул балдардын казаны, балдар тамак жасап атат окшойт деп ойлоп, анан алып кетип калыптыр. Ошентип айтып түшүндүрдү да. Ошондой болгон. Анан ошондо азыр ойлоп көрсөм, байкуштарга ошол бир казан плов болду. 3 кыз эмне кылмак элек, ошонун баарын жемек белек. Ошону жарым-жарымдан бөлүп берип койсом болбойт беле деп азыр ойлойм да. Ошонун баарын тыгып өзүбүз жеп алганбыз 2-3 күн түгөнбөй. Жакшы деп. Урматтуу көрөрмандар, убакыт учкан куш сыяктуу экен, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип атат. Келиңиз анда жалпы бизди көрүп жаткан сүйүктүү көрөрмандарга ыраазычылык билдире кетиңиз. Көрөрмандарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Менин угармандарыма, көрөрмандарыма, мени колдогон инсандарга чоң рахмат айтам. Сиздерге да чоң рахмат. Ньют ТВ телеканалына, жалпы жамаатына, сага не деп коет эле, чоң-чоң ийгиликтер болсун баарыбызда. Өлкөбүз дейин десем, мындай эме болуп калат, бүт эле ушул жер жүзүндө тынччылык болсун. Баракелде, сонун кабыл тилектер болду. Келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Сизге дагы ден соолук каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз. Кийинки биздин эфирге келгенде жамдуу музыкалык чыгармалар менен келиңиз, жаңы клиптер менен келиңиз. Биз сизди күтүүгө дайым даярбыз. Эшигибиз сиз үчүн ар дайым ачык. Урматтуу көрөрмандар, шуну менен сиздерге арналган бүгүнкү Ньют шоу программасы соңуна келип жетти. Кийинки жумадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.